Assalamu alaikum. Урматтуу YouTube сүйүүчүлөрү, Дени Сак интеллектуал ТВ каналынын катталуучулары, сиздер менен мен Бакыт Сулайман. Азыр жумушта турам достор. Мына Россия бар, азыр сүйлөй берсе кечирип коесуңар, мен аз айтып туруп, анан дагы уланта беребиз. Жумуш деген жумуш. Өчүрүп коеюн. Мына сүйлөй баштады. Бүгүнкү видеобуз мындай бир качан саясат, анан башка нерселер жөнүндө сүйлөй бербей, бир саясат жөнүндө да сүйлөйбүз. Азыр бир мындай башкача бир форматта сүйлөшөлүчү, бир күлкүлүү нерселерден. Мен бир Facebook'та жакын арадан бери дос болуп көрүп жүрөм. Канатбек Шабдалиев деген бир ушундай Facebook досум бар. Албетте сиздер аны билесиздер, баягы Апыртма Баатыр, ким Facebook'та болсо YouTube'дан көрүп жүрөсүздөр. Апыртып Вандам менен дос болуп, жана башка ушундай сонун бир күлкүлүү куудулдук нерселери менен. Анан бул жигит Facebook'та дагы аябай активдүү экен. Мен ошол апыртмачы жигиттин Канатбек экенин деле билбейт элем. Facebook'тан көрүп бул сонун постторду жазган ким экен деп кийин иликтеп көрсөм ошол Канатбек экен. Эми ошол Канатбектин бир постторунан сиздерге окуп берейин, анан кийин саясаттарга андан кийин өтүп кетебиз. Күлкүлүү да достор, көрүп отурсаңыздар өзүңүздөр билет болушуңуздар керек. Мына азыр бир постун окуйлу. Күн ысыгынан футболкамды чечип көчөдө баратсам, орус аялдар балкондон чыга калышып, Максимус, Максимус деп кыйкырдыго чиркин дейт. Максимус деген баягы кинону билесиздер да. Максимус, Максимус деп. Астында комментарийлерин окуп коелучу. Доронбек Шамшиев дейт. Доронбек Шамшиев. Доронбек Шамшиев жазыптыр. Доронбек Шамшиев деп Дорон Нуриев деген ырчы болуп, чоң ушул 90-жылдардагы биздин курактагылар билет. Азыр адвокат болуп иштейт. Шоу дүйнөсүндө да жүргөн кеңири белгилүү жигитибиз бар эле. Ошол Дорон фамилиясын өзгөртүп койгон окшойт. Мына сүрөт ошол турат. Ал мындай пикир жазып коюптур. Максимус деп эмнени айтышты экен, шым ордунда беле дейт. Анда кыкен Гераклго минимум дебегендерге караганда деп дагы жазып коюптур Доронбек ушинтип жазыптыр да. Дагы андан кийинки Канатбектин эмелеринен окуйлучу, постторунан. Ты женат деп сураганынан да аты мужат десем, орус келин оңкосунан кетти го, күлкүсүн тыя албай дейт. Буга эмне деп комментарий берип коюптур. Дагы Доронбек жазып коюптур. Оңкосунан кеткенде твоя реакция дейт. Дорон аябай мунун эмес окшойт, фанаты, молодец. Андан кийин дагы бир постун окуйлу. Казанда турбаса бышканет, ошол да тоолук кыргызбы деп кыңылдап ырдап коюп, бөлкө менен кукси жеп отурам. Абдан туура. Абдан туура. Дагы бир постун окуп туруп, анан кийинки нерселерге өтөлү достор. Бул эме бойдон. Дагы Канатбек жазыптыр. Жайдын жылуу соккон шамалы мойнуңдан аймалап, этегиңди назик түрүп кытыгыласа, ошол мен деп бил дейт. Фантазиясы абдан чоң экен да бул Канаттын, молодец. Ушундай посттор бар экен. Ушул Канат Шабдалиев деп өзүнө кирсеңиздер, бул Апыртма балбан досубуздун эмесине көрөсүздөр. Апыртма Баатыр, балбан эмес, Апыртма Баатыр деп коелу. Эми достор, интернет айдыңында Кыргызстандан эмне кабарлар болду? Ошолор жөнүндө айтайын. Мен кече өзүм ушул коронавирус менен эле кошо ушул азыр пневмония деп айтылып жатпайбы? Экөөнү бир дедик, башка дедик, ишигил эмне болсо да кече Нурбек Жээнбеков деген доктор жигит ушундай иликтөө жүргүзгөн экен. Бул пневмонияны ушул өпкөнүн оорусун, ушул пневмония оорусун, кагынуусун ушул туура эмес дезинфекциядан, ошонун составтарын туура эмес кылгандыктан болуп жатат деп бүгүн мен өзүмдүн YouTube каналыма киргиздим ушул нерсени. Ошол нерсени дагы көрүп, өз пикирлериңерди айтып койгула. Достор, мен ушул мындан мурунку видеомдо да абдан көп пикирлер болуп жатат. Чын эле дегендей бир ойго кетесиң да. Эгерде ошондой чын эле ошол ковидтен ошол пневмония башка боло турган болсо, мына азыркы кезде күндүзгү жана түнкү стационарларда ковиди дагы, пневмониясы дагы бир жатып жатса керек. Мен эми ал жагын билбейм. Анда экөө тең биригип абдан ковид оорусу абдан жугуштуу экен. Жугуп кыйын болуп жатат болуш керек дейм. Ушул нерсенин аягына
Кече мен Адахан Кимсанбаевич Мадумаровга кайрылуу жасадым. Анткени азыркы кезде ушул Адахан Кимсанбаевичка дагы абдан чоң асылуулар болуп жатат. Эгерде бул киши кызыктар болуш керек ушул нерсенин аягына чыгууга деп мен Адахан Кимсанбаевич Мадумаровга кайрылуу жасаган элем да. Эми коомчулукта кандай реакция болот? Бүгүнкү ушул Нурбек Жээнбековдун кетирилген материалдарынан кийин дагы албетте коомдо бир мындай резонанс жаралып жатат да. Эгерде ошондой боло турган болсо бир анда ошол министрлердин деңгээлине чейин, премьер-министрдин деңгээлине чейин жооп берүүгө туура келет. Бул туура эмес дезинфекция кылышкандыктары үчүн. Андан кийинки дагы бир айта турган нерсе достор. Өткөндө Рамзан Кадыровго жана Путинге кайрылуу жасаган эле Ассоль Молдокматова деген биздин абдан белгилүү кызыбыз, коомдук ишмер деп коебузбу. Ассоль Молдокматованы мен ушул студенттик кездеримден бери билемин, абдан активдүү, коомдун алдында келе жаткан кыздарыбыздан да. Ушул Ассоль Молдокматова азыр абдан ковид менен ооруга каршы ушул элдерди уюштуруп, ушул врачтарга жардам берип, активдүү келе жатат да. Өткөндө Путинге кайрылды, андан кийин Рамзан Кадыровго кайрылганда элдин арасында ар түрдүү пикирлер болду. Анан бир ушул Асланбек Сартбаев деген журналист жигит, мен өткөндө фамилиясын билбей аттым эле, атайын карап, абдан эле белгилүү, биз эми чет жерде жүрүп көп нерсени билбей калат экенбиз, ал нерсени моюнга алыш керек. Мындай белгилүү, белдүү бир тажрыйбалуу катардагы журналист эмес, журналисттердин дагы бир үлкөнү, чоңу экен да, ушундай күчтүү журналист экен. Ушул жигит мынтип жазган экен: аялдын акылы кыска, чачы узун, акылы кыска десем мен ишенбейт элем аял затынын. Мына бүгүн ушул Ассоль Молдокматова кайрылгандан кийин мен ушул нерсеге ишендим деп бүткүл аял затына бир мындай тийишкендей сөздөр жазган экен да. Эми мен ошондой эле айтканмын, Асланбек эмес, эми анын атын билбейт элем. Ушуну туура эмес айтып жатасыз. Ошондой эле эмеңиз болсо, пикирлериңиз болсо, ошол Ассоль Молдокматованын өзүнө жолугуп, анан бир чогуу чыгарып, ушундай кылсаңар болмок экен дедим эле. Себеби ушул аял заты бизди дүйнөгө жараткан, ушул аял затынын ичинен чыкканбыз. Аял заты абдан боорукер, бизге караганда эптеп ушул адамдардын тирик калышын, кайдыгерчилик аял затында аз болот да, мен билгенден. Эми баардык эле аял затын мындай андай деп айта берген, жалпы аял затында ушундай өтө копол түрдө кайрылганын мен чын айтканда жактырган эмесмин. Ошол Асланбек Сартбаевди бүгүнкү ушул интернет майданында абдан Ассоль Молдокматова каттуу мындай дуэлге чакырыптыр деп койсок дагы болот. Каттуу түрдө аябай эмоционалдуу, эмоция менен айтыптыр: Асланбек, Асланбек, эркексиңби? Кел анда бияка сүйлөшөбүз. Бул нерсени мен ордуна коюп, ой Асланбек деп жесткий, каттуу түрдө Ассоль Молдокматова кайрылыптыр да. Эми Асланбек тарабынан кандай жооп болот? Бул дагы бизди абдан кызыктырат. Бул жерде Асланбек эле эмес, мындан башка дагы белгилүү бир ушинтип өз пикирлерин айтып жүргөн Асхат Осмонов беле, тиги академияны бүткөн жигит бар. Абдан президентке жана башкаларга чын нерселерди айтып, каттуу кайрылып келе жаткан. Бул ошол Асхат Осмонов дагы ошондой аялдардын мынтип кайрылганы биздин эл караган бетибизди жер каратат дегендей кылып ушундай бир намустуу сөздөрдү айтып чыгышканда, эми мына Ассоль Молдокматовага кандай жооптор болот экен, бардыгын турмуш көрсөтөт. Ушул бүгүнкү интернеттеги мен байкаган бир резонанс жарата турган нерселер ушул болуш керек. Андан дагы башка билбей калсам кечиресиздер достор. Ушинтип Асланбекке абдан каттуу, баягы илгери биз кичинекей жаш кезибизде чокулаша кеткенде адин-адинге чыгасыңбы деп коет элек, ошондой түрдө Ассоль Молдокматова кайрылды. Асланбек, Асланбек, кыйын болсоң мындай кел деп. Эми көрө жатарбыз кандай боло тургандыктарын достор. Ошол менин бүгүнкү айта тургандыгым. Өз пикирлериңерди айтып, ушул пневмония боюнча кандай ойдосуздар, чын эле бизди туура эмес маалыматтар менен, туура эмес дезинфекциялар менен зыян келтирип жаткан жокпу? Ушул Канатбек Шабдалиевдин
жанагындай шуткаларына, күлкүлөрүнө кандай ойдо калдыңыздар? Албетте Канатбектин өзүнүн жеке баракчасына кирип, жазылып, дос болуп көрүп турсаңыздар абдан сонун. Мен силерге андан кийин ушул Ассол Молдокматованын ушул аракеттеринин натыйжасында мына азыр Чечнядан жардам келе жатат деп жатат. Бул жөнүндө дагы ойлоруңуздарды айтып коюңуздар. Сиздер менен мен Бакыт Сулайман.